15 минут академический. Біздің журналистер аябай бүгінгі күнде жұмыштары көп, барлық жақтарға сағатсыңар жетішпей атат. Ошондон улам 15 минуттан кейін баштап атабыз. Бүгүнкү жыйындын негизги маселеси, негизги себепчиси биз өткөндө айтканбыз, салтка айткан ушул мен макул эмесмин деген кыймылдын ишинин жүрүшү менен биз сиздерди кабардар кылып турабыз. Андан сырткары саясатчы катары, партиянын төрагасы катары Кыргызстандагы түзүлгөн кырдаал боюнча сиздер менен түздөн түз байланышып турабыз деген убадабыз бар. Нооруздан кийин жолугушабыз деген үмүтүбүз бар эле, бирок тилекке каршы интернеттерден көп эле чыгып атат, суроолорду берип атышат. 2 жумадан бери көрүнбөйсүз, кайда жүрөсүз? Биз дагы ыстык жамбыз, анча-мынча ооруйбуз, дарыланабыз. Башка кишилердей болуп чет мамлекетке чыкпайлы, ошол Бишкекте эле дарыгерлердин көмөгүнө муктаж болбой, баягы баштакы эле эски кыргызча адаттар менен мындай бир 2 жума чыкпай турсаңыз, суукка чыкпай турсаңыз дегендей сураныч болгондон улам дарыландык. Дагы бир 2-3 күн бар, Кудай буйруса бүтөт. Ага койбой соңку кырдаал болуп, азыркы жагдайларга жараша улам суроолор көбөйүп кеткендин аркасында бүгүн чыгууга мажбур болуп атабыз. Анын үстүнө мындан 2 күн башта Достук мейманканасынын жыйындар залында Кыргыз Республикасындагы соттордун көз карандысыздыгын камсыз кылуу боюнча чоң төгөрөк стол өткөн. Ошонун жыйынтыгы боюнча дагы сиздерди маалымдап коюуну туура деп эсептейбиз. Себеп Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттары көп эле андай учурларга көп маани бере бербейт. Себеп массалык маалымат каражаттарына көбүнчө абдан кызыктуу окуялар керек да. Бул көнөкөй күндөлүк жумуш. Ошондуктан көпчүлүк ага кызыкпайт. Биздин Кыргызстандагы эң чоң маселенин бири ошол соттордун көз карандылуулугунун натыйжасында башаламандык болуп аткандыгына карабастан, эгерде ал жерде бирөөнү бирөө кармабаса, бирөө менен бирөө мушташып кетпесе, кыргыз журналисттери көп эле ал жерге бара койбойт. Же көңүл деле бурбайт ага. Ошондуктан көбүрөөк тагыраак маалымат берип коюу максатында анын ортосунда жагдай кескин түрдө 2 күндүн ичинде кызып өзгөрүп кетти. Ага дагы байланыштуу суроолор көп. Азыр бизде технология, информация, маалымат заманы болуп аткандан кийин Кыргызстандын ичинде жашаган жарандарга караганда Кыргызстандын сыртында жүргөн жарандардын суроолору аябай көп. Негизи мага кайрылган суроолордун бир 70%га жакын ошол сыртта жүргөн биздин кыргыздарга таандык. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып аларга терең ыраазычылык билдиргим келет. Дал ошол Кыргызстанда жүргөндөн көбүрөөк бул жерде жүргөн биздин жаштарга караганда алар Кыргызстанда болуп аткан окуяларга соңку жыйынтыгын азыр 10 минут башта мага жигиттер 150 000 кол топтолуп отурат. Бул бир эле партиянын жасаган иши. Бир эле мен макул эмесмин деген кыймылдын жасаган иши. 150 000ден ашык. Эми эле эстетип көрүңүздөр. Кыргызстанда ошол айрыкча Бишкек шаарында дарактарды кыюуга каршы болгон жарандардын кол топтоо аракети 1 жылдын ичинде 4100 кишиге кол жыйнаптыр. Бизге баары бир экен да. Дарагыңды кыйып атасыңбы, дарбазаңды кыркып кетип атасыңбы, эмне болсо ошол болсун экен да. 1 жылдын ичинде 4100 гана киши кол коюп атат. Мен макул эмесмин деген кыймылга 4 айдын ичинде 150 000 киши кол койгондугу мына сиздерге көрсөткүч. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Кыргызстандагы бүгүнкү социалдык жагдайга караганда саясий кырдаал, саясий жагдай кыргыздарды көбүрөөк кызыктырат деген маселе. Бул соңку өткөн шайлоолорго нааразычылыктын канчалык деңгээлдегинин белгиси. Кыргызстандагы кен байлыктардын иштетилишине каршы болуп аткандардын деңгээли. Кыргызстанда саясий куугунтукталып аткан азаматтарга колдоолордун көрсөтүлүүсү. Кыргызстанда мөңгүлөрдүн жарылышына каршы болгондуктары. Кыргызстандагы кен байлыктардын кытайлыктар тарабынан бир тараптуу колдонулуп аткандыгына каршы. Кыргызстанда адам укугу же болбосо шайлоочу катарында ошол шайлоого катыша албай калган биздин адамдардын ич күптүүлүгүнүн натыйжасында ушундай активдүүлүк көрсөтүлүп атат. Кечээ
Кыргызстандагы көз карандысыз сотторду камсыз кылуу боюнча жыйында мен жарыя кылдым. Ошол эгер биздин эле бир эле күчтүн аракетинде ушунча кол жыйналган болсо, анда артыбызда элибиз бар, биздин дагы элибиз бар, таянычыбыз бар деген дагы 3-4 эле саясий партия кошулса, дал биз жыйнагандай жыйнаган болсок, анда 600 миң болду. Жыйнабайлыбы анда деген сунушту таштадым. Баары эле колдойбуз дейт. Ар намысы да колдойбуз дейт. Башка саясий партияларды эле колдойбуз дейт. Биздин артыбызда элибиз бар дейт. Ал артында эл болгон болсо ошончо жыйнап берсе жакшы болгон. Миң сүйлөгөндөн көрө бир эле ошондой могу жерге столдорго азыр жыйналып коелу, бир чети гана, себеп көбөйүп кетет экен, батпай кетет экен, топтолуп келгендер деп. Мына биз Москвадан жыйналган колду машина менен алдырдык. Мына кайдыгер эместиктин туу чокусу ушул. Жеңил машина менен барып, самолет менен барып, жеңил машина менен алып келдик. Топтолгон колдорду. Биз алардын баары топтолгондон кийин буюрса, сиздерге убада бергендей, Борбордук шайлоо комиссиясына, жогорку кеңешке, тийиштүү органдардын алдына таштайбыз. Мына кыргыз жарандардын каалоосу ушул. Мен дагы бир жолу ошол Россияда эмгектенип жүргөн, биздин убактылуу жашап, иштеп жүргөн азаматтарыбызга, жигиттерге, кыздарга терең ыраазычылык билдирем. Абдан каттуу баш ийүү менен терең ыраазычылык билдирем. Себеп үшүп, тоңуп, метродон метрого секирип жүрүшүп, трамвайдан трамвайга секирип жүрүшүп, жыйнашты ошол азаматтар. Рахмат айтам. Ыраазычылык билдирем. Аман эсен тилектери ишке ашып, 6 сан аман кайрадан өзүнүн ата энесинин кучагына аман эсен келгенди Аллах насип эткен болсун аларга. Бул рахмат. Тилек катарында кабыл алыңыздар. Андан кийин бир да мүнөттү текке кетирбестен, сиздердин алдыңыздарда кандай суроолор пайда болуп калган болсо, мен түз жооп берейин. Биздин бүгүнкү жыйын көбүнчө ошол интернетке, Facebook'тан, Одноклассниктен, Twitter'ден, дагы башка тармактардан таратылып атат. Ошондуктан баягы өтө көптөгөн суроолор менимче ошол Facebook тарабынан келет деген үмүттөбүз. Суроолор болсо жооп бергенге даярмын. Рахмат. Кимдер, сиздерденби мына кат жүзүндө? Урматтуу журналисттер, Мадумаров Каз Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшүп, эл үчүн жакшы иштерди баштаса деп суроо берип койгон сураныш Facebook'тан дейт. Эми аны билесиздер, мен кечээ Азаттыктын ыңгайсыз суроолорунда дагы жооп бердим. Мен эч качан жеке киши үчүн иштегенге барбайм. Жеке кишинин кызматын аткарганга мен даяр эмесмин. Мамлекеттин, улуттун кызыкчылыгы үчүн жумуш боло турган болсо, ага дайым даяр экенибизди айтып эле келебиз. Биз эч кимге, эч качан жараткандан сурап келебиз. Аллах өзүңдөн башка эч кимге муктаж кылбады. Мен ошол принцибимде калам. Эгерде ошол мамлекеттин, улуттун, журттун кызыкчылыгы үчүн дей турган болсо, мен дагы бир жолу айтам, мага баары бир кайсы жерде жумуш иштеш. Эгер артыңда из кала турган жер болсо. Атамбай менен Жээнбековдун учурдагы пикир келишпестиктеринин себеби эмнеде деп ойлойсуз? Аны өздөрүнөн сураш керек. Эки доско эмнеси, кимисине жакпай калды, аны алардан сураш керек да. Тажибаев деген мырза суроо берип атат. Рахмат. Мен макул эмесмин, азыркы учурдагы жүргүзүп жаткан саясатка жүрүштүн жыйынтыгы толук бүтө элекпи дейт. Канзаман Тажибаев. Мен азыр маалымат бердим. Эгерде Мадумаров мойнуна алыптыр, өзү бүтүрөт деп калгандарыбыз жата берген болсок, бүтүрүш кыйын. Жалгыз кишинин колунан келе турган жумуш эмес бул. Бул жерде келген кеткен кишилер көрүп атасыздар. 7-8 жигиттерибиз менен кыздарыбыз бар. Ошол азаматтар чуркап жүрүшөт. Биз Кыргызстанга кайдыгер карабайбыз, келечекке күйөбүз деген азаматтар келип, 50дөн, 100дөн болсо дагы колтооттоп келип таштап кетип атат. Ысык көлдөн, Баткенден, Оштон, Чүйдөн келип, кол жыйнап келип таштап кетип атат. Алар унчукпай эле келип, мен кээлерин көрбөй деле калып атам. Мына ошол азаматтарга да мүмкүнчүлүктөн пайдаланып рахмат айтам. ГКНБнын кызматкерлеринин туура эмес кысымдарынан кантип кутулууга болот? Арыздар прокуратурага, МВДга жана ГКНБга каралбай жатат. Мадиев Марат дейт. ГКНБнын кызматкерлеринин кысымынан кантип кутулуу керек дейт.
кысымга чыдабай турган болсоң эле кутуласың. Мени кысып атат деп жүрө берсем, кысылып жүрө бер. Ушул, башка жолу жок. Кыстыбы? Эмне кылып кысымдырып атасыздар? Ошого жараша мыйзамга ылайык аракетиңди көр. Анан мени коркутуп атат дегенди көп угам да. Эмнеден коркосуң? Эмне себептен коркосуң? Сен жумушсузсуң, эмнеден коркуп атасың? Мени коркутуп атат. Тогуз Тароодо алтын казуу комбинатын өрттөп жиберишти. Эми ошол митингге чыккан адамдарды четинен камап жок кылуу коркунучу турат. Сиздин оюңуз? Эч кимди камай албайт. Булар кокусунан келип түндө каракчылык менен өрттөгөн жери жок. Ушул мезгилге чейин эл чырылдап чыгып атты. Эчен жолу кайрылып атты. Эчен жолу айтып атты. Азыр мен маалыматтан окуп калдым. Жогорку кеңеш Сапарга Исаковго тапшырма берген имиш. Ошондой деңгээлге жеткирген азаматтарды жоопко тартуу жөнүндө. Айланайын, сен кайсы мамлекетте жашап атасың? Биринчи кезекте жоопкер жогорку кеңеш өзү. Эмне үчүн ошол эл чырылдап чыкканда ошол жерге барышкан жок? Эмне үчүн комиссия түзүшкөн жок? Эмне үчүн эл менен барып сүйлөшкөн жок? Эмне үчүн өкмөт же өкмөттүн орун басары ошол жерге барып эл менен жыйын өткөрүп түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн жок? Мына Кадамжай үлгү болду го. Шамбисай үлгү көрсөттү го. Эл топтолду, жыйналды, чакырды, бардык, маселе чечилди, токтоду. Шамбисай токтоду, Кадамжай. Тогуз Тароодагы дал ошондой болуп жыйналды, бир канча жолу жыйын өткөрүштү, митинг өткөрүштү, чакырышты, кайрылуу жасашты. Жогорку кеңешиң дагы, өкмөтүң дагы эч кандай сөз айтпай койгондон кийин эл ошондой ыкма менен көңүл бурдурууга мажбур болду. Элди күнөө жок, кымындай да күнөө жок. Элди күнөөлөштүн кереги жок. Ошого жооптуу болгон областтын жетекчисин, ошолорго жооптуу болгон мамлекеттин, өкмөттүн кызматкерлерин жоопко тартуу керек. Эмне үчүн барган жок? Тойго чакырса барышмак. Лента кыркканы чакырса барышмак. Зуулдашып, алдыларына гайын тизип алып. Ел топтолуп, бир эмес, 3 жолу топтолуп жыйын өткөрүштү, митинг өткөрүштү. Эмне үчүн барган жок? Ошондуктан ошол Тогуз Тароонун тургундарына терең ыраазычылык билдирүү менен айтам. Бир гана маселе, дагы бир жолу айтабыз. Биз бардык нерсени мыйзамдын чегинде жасашыбыз керек. Бирок мыйзамдын чегинде деп олтура берсе, өкмөттүн ага карабаса, өкмөткө мыйзамдын кереги жок болсо, башка кандай аргасы калыш керек? Тогуз Тароодо эле эмес, мындай жагдайлар азыр Чаткалда дагы, Терексайда дагы. Мындай жагдайлар Алабукада дагы. Дал ушундай жагдай Таласта дагы, Жер үйдө дагы. Ошон үчүн айтканбыз биз, мен макул эмесмин деген кыймылы, ар кандай алтын казам деген ишти токтотуп эле тургулачы айланайын. Токтотуп туралы. Мына азыр жер үйдөгү маселе аябай катуу чыгып атат. Кимге сатылган, анын канча пайызы кимге таандык? Ошол Терексайдан Кыргызстандын үлүшү бир да сом үлүшү жок. Анан ким ошого макул болот да, ким унчукпай олтуруп берет. Жалбырак телекомпаниясынын суранычы болуп атат, аралаштырып жооп бериңиз деп, макул. Биринчиден, Кыргызстанда бардык нерсе акыл менен өнүгүп өсүп турган мезгил болсо, анда айтсам болот эле. Кыргызстанда бардыгы кокусунан да. Көңүлгө жараша. Эртең менен жакшы салам айтсаң, аликти жакшы алып коюшу мүмкүн, бирок салам бербей койсоң, чатак болуп кетиши мүмкүн да. Бул туруксуздук деген ушундай. Анан кыргыз саясатынын негизги деңгээли
сен мага ушундай дедиңби, мен дагы сага дейин деген деңгээлден өтпөй атат да. Мына мамлекет жетекчилерин карасаңыздар, мен айтпайын дедим эле, сен айттың, эми айтууга мажбур болуп атам деген. Бул жакшы эмес көрүнүш өзү. Негизи адамдын жанагы жетекчинин айта турган сөзү эмес да. Сен аны айттыңбы, айтпадыңбы? Эгерде ошол мыйзам бузуулар болсо, сен ошого көңүл бурушуң керек. А бирок биздикилер сүйлөгөндө эле ошондой. Биринчи өзүң тийиштиң. Баягы көчөдө жүргөн балдардын оюну да. Кечээ сен апаң нан жаптыр, мен бөлүш десем бөлүшпөй койдуң эле, бүгүн мен сага дагы нан бербейм деген сыяктуу. Бул баягы жаш балдардын оюнчугу. Эгерде абдан туура айттыңыз. Эгерде СДПКнын съезди 31 мартта болуп, ал жерде ушул сөздөр көтөрүлбөсө, жээндики унчукпайт беле? Унчукпайт эле. Унчукпайт эле, айланайындар, ишенип койгула. Мен кечээ дагы көрсөтүүдө айттым, элге кайрылганда да айттым. Бири бирибизден өч алуу, кек алуу сезими менен эмес, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн деген сезимди качан ойготобуз? Мына көпчүлүк эл ушуга дагы шүгүр дегендей кол чапкан көңүлдөрүн көрүп атам, байкап атам. Баягы коопсуздук кызматы кызматтан кетти, баш прокурор кетти десе кол чаап баракелде дегендей болуп. Жок, буга Кыргызстандагы кырдаал же болбосо биздин жетекчиликтердин саясий эркинин жетишкендиги эмес. Буга ол Алматыда кармалган Кыргыз Жогорку Кеңешинин депутатынын ошол жердеги билдирүүлөрү себепчи болду. Билдирүүлөрү себепчи, аткезчилик деп атпайбызбы, жанагы контрабанданы. Ошол аткезчилик менен Кыргыз Республикасы алектенет деп Нурсултан Абишевич бир канча жолу айткан. Евроазиялык бажы биримдигине кирип, экономикалык бир аймакка киргенибиз менен, бирок могул жакта дарбаза ачыкта Кыргызстан аркылуу Кытайдан көптөгөн товарлар келип, өтүп кетип баратат. Натыйжада көп экономикалык зыян тартып атабыз деп айтып келген. Аны менен пикир келишпестиктер да болуп кеткен эки мамлекеттин ортосунда. Бирок ошол билдирүүлөрдөн кийин аткезчилик менен Кыргыз Республикасындагы алек болгондордун кат башында кимдер тургандыгы жөнүндө маалымат такталгандан кийин, менин жеке пикиримде, ар кандай президент ушундай кылмак, ал мамлекеттин тийиштүү органдары биздин мамлекетке маалыматты жиберди. Кимдер эмне менен алек болуп атат? Мына ошол булар алек болуп атат дегендердин мен алган маалыматыма караша 2-3 ошол замат Кыргызстанды таштап чыгып кетти. Бүгүнкү күндө жок. Ошол менен алек болуп келгендер, эбегейсиз байыгандар, элдин эсебинен, казынанын эсебинен байыгандар бүгүнкү күндө чыгып кетишти. Тилекке каршы, эгерде чындыгында ошол коррупцияга каршы күрөшүүгө бел байладым деп чыккан азамат, аларга баягы биз жаш кезде ойнойт элек го. 1, 2, 3, 4, 5 издегени кеттим, ким бекинбей калса күнөө менде эмес. Мына ушул оюн болуп атат да. Мен издейм, жакында баштайм. Үлгүргөнүң үлгүрүп кал, чыкканың чыгып кал, кимин кармалып калсаң күнөө менде эмес. Кандай дейсиңер силер? Бизде соңку ушундай мезгилдерде болдубу? Баланчыны кызмат ордунда отурган жерден кармаптыр. Жыйында отурган жерден кармаптыр деген. Жок, бизде чыгып кеттиби? Кетти. Качан учуп кетти? Кече учуп кетти. Анда кылмыш ишин козгоп койгула. Мына ушундай жагдай болуп атат. Эмне үчүн? Себеп жетекчиликтин бардыгы ошол жалпы оокаттан ооз тийген эмесмин дегендери жок себеп. Баленин баары ушул жерде. Мен кечээ да айттым, дагы да айтам, шайлоо учурунда да айтканмын. Мен 35 чоң коррупционерди билем дебеди беле. 35 кишинен 5 айдын ичинде 35 кишини кармабагандан кийин эмне? Аларга да мүмкүнчүлүк берилип атабы? Чыгып кете аласыңарбы, чыгып кете албайсыңарбы? Анан биз туура түшүнүшүбүз керек. Мисалы мен азыр Ысык көлгө барып 10 күн жашай аламбы, жашай албаймбы билбейм. Себеп каражатым жетеби, жетпейби билбейм. А кантип кыргыз чиновниктер, аттаминерлери Англияга, Туркияга, Москвага, башка жакка чыгып кетип, эч нерсе болбогондой жашап кетип баратат, мен билбейм, түшүнбөйм. Же аларды мамлекеттик колдоого алып атабы? Кайдан каражат менен жашап атат? Эмне каражат менен жашап атат? Сыртка чыгып кетиптир деп жылдап жашап атышат. Кантип жашап атат?
Таң калыштуу. Эгер бир тууганыңдын үйүнө барсаң деле 3 күн сый урмат болот. 3 күндөн кийин же келиниңдин же жеңеңдин кабагы түшкөндөн кийин кеткиң келет. Алар кантип айлап жылдап жашай берет алар? Эмне болот? Балдары дагы бир жылда 25 000 доллар талап кылган окуу жайларда окушат. Кантип иштейт? Кантип жашайт? Акылым жетпейт. Ошондуктан Динара айым сиздин берген сурооңузга ушундай деп жооп берем. Бул кезектеги эле баягы оюн болуп калышы мүмкүн. Бирок оюндан от чыгып кетиши да мүмкүн. Чек билбей калат да, чек билбей калат. Кээде бир тарап күнөөлүү болбойт, сөзсүз эки тарап күнөөлүү болот. Ушул деңгээлге чейин жеткирип баягы кээде энелери сурайт го аталарынан, балдарыңды кичине опузалап койсоң, кичине сестенип калсын деп. Булар бири-бирибизди опузалайбыз деп олтуруп төгүп алышабы дейм да. Ушундай деңгээлге жетип калабы деп ойлойм. Себеп мен коррупция менен аягына чейин чыгам деген кишиге 5 ай жетиштүү болот да, учак кимдики? Учак кайдан келди, кайдан түштү? Жүктүн ээси ким? Туурабы? Чыгарса болот да, тапса болот да. Баягы келер замат саясий көз караш менен камалган азаматтарга мунапс жарыяласа болот эле. Ушуга эрки жетиш керек эле. Кандай дейсиңер? Келер замат саясий кылмышкерлик эмес, уурлук эмес, коррупция эмес, башка эмес, саясий өңүттөн камалгандарга, мисалы ошол эле мен өткөндө айттым, азыр да айтайын, Өмүрбек Текебаевди кыргыз жаран эмес, сырттан келген бирөө эле көрсөтмө берип койсо барып камап атпайбы? А биздин өзүбүздүн Кыргызстанда бул менин уюмду уурдап алган ушул, кече барып союп, сатып жиберген ушул деп колунан кармап берсек кой берип атпайбы? А эмне үчүн сырттан келген майда туулганбы, апрелде туулганбы бир башка мамлекеттин жараны келип айтып койду, алып барып камап атат. Садыр Жапаров ушундай ишке барды деген киши, жазып берген киши жок, мен жазганымды кайра алам деди. Жок, ага көңүл бурбайт. Бекболот Талгарбеков эмне? Ушул сыяктуулар көп го. Эгер мынау жагын таза болуп, чындап, мен элдин ишенимине ээ болдум дагы, нукура элдик бийлик болот, мындан ары карай соттор адилеттүүлүк менен мамиле чечет, маселе чечет деген киши болсо, Ноорузга карата мунапс жарыялаш керек. Мен чын айтайын, ушундайды күткөм. Андан кийин иликтей бергиле. Кандай дейсиздер? Мына башкесерлерди, киши өлтүргөндөрдү, каракчылардын баарын түбөлүктүү өмүр бою түрмөгө отургандарды чыгарышып жүрдү. А эмне ошол мен аты аталган жигиттер алардан коркунучтуураак? Жок, эгерде тең аталык менен күнөөңдү далилдей албаган болсоң, отурасың деп кой, чыгарып кой дагы далилде. Тең салмактуулукту сакта. Ошого бара алган жок да Динара айым. Макулсузбу? Эми ушул айткан сөздөрдөн улап сизге тагыраак диагноз коюп бергенге аракет жасайм да. Азыр тирешүү башталат. Мен кече айттым, бүгүн да кайталайм. Сапар Исаковдун ордунда болгон киши, өзүнүн жоопкерчилигин сезген киши токтоосуз түрдө кызматтан чегинмейт. Неге? Аябагандай көп иштер чыгып кетти. Көптөгөн жарыялаган иш аракеттер ишке ашпай калды. Коопсуз шаары өтө кооптуу шаарга айланып калды. Таза коому баткакка баткан коомго айланып калды. Бүт тескери болду. Экинчиден, 40 кадам таштайбыз деди, 100 кадам артка кетти. Экономикалык көрсөткүчтөрдү мен жыйнап отурам, көрүп отурам. Мына соңку 1 жылдын ичинде экономикалык кылмыштуулук канча миллиардта өстү? 4,5 миллиард сомго жетти экономикалык кылмыштар деген сөз, бул бүттү деген сөз. Дүйнөлүк Forbes деген журнал бар. Ошолор иликтөө жүргүзөт. Кыргызстандагы коррупциялык абал 118 орунга чыкты деген сөз. Бул аябагандай төмөнкү көрсөткүч. Абдан жаман көрсөткүч. Кыргызстанда ишкерлик менен алек болууга мүмкүнбү деген суроого алар жок деп жооп берет. Неге деген суроого коррупция деп жооп берет. Ошондуктан жаштарды алып келебиз деп мен башында эле айттым эле. Пионерлер үйүн айландыруунун кереги жок. Жаш деп алып келүүнүн кажети жок.
Китеп менен турмуштун айырмасы бар. Китеп башка, турмуш башка. Университетти кызыл диплом менен бүткөн кишини бир чарбага жетекчи кылып койсоң эч нерсени түшүнбөйт. Орун басарлары дагы турбай атат. 2 жумадан 3 жумадан алмашып, иштери да ишке ашпай атат. Дагы бир жолу айтам, КСДП фракциясы жактайбы, жактабайбы, соңку түзүлгөн кырдаалга жараша өкмөт токтоосуз түрдө кызматтан чегинүүсү керек. Болбосо Кыргызстанда 2 уюл пайда болот. 2 уюл. Эгер конституцияга таянып жашайбыз деген болсок, мамлекеттин жетекчиси эмне деген убаданы бербесин кыргыз элинин алдында, аны аткара албайт. Неге? Себеби конституцияга уруксат бербейт. Президент чарбалык иш менен алек боло албайт, алектенүүгө укугу да жок. Эл аралык келишимдерге барып кол кое албай аткандыгы да ушунда. Мына караңыздар, Мирзиёев президент болоору менен кыска мөөнөттүн ичинде Россия менен барып 24 миллиард долларга кол коюп келди. Азыр Жээнбеков президент болгондон бери Россияга барды, Тажикстанга барды, Өзбекстанга барды, Казакстанга барды, Түркияга барды. Я. Бельгияга Кыргызстан барбы жокпу, айырмасы жок. Мен жакын кошуналарды айттым. Алар менен мындай бир эмнеге кол койду? Кимиңиздер айта аласыздар? Эмнеге кол коюлду? Мисалы, Өзбекстандын президентинин 3 сапардан кийинки Өзбекстанга инвестиция тартып болсо 40 миллиард доллар болду. 40 миллиард доллар. А биздин президент 5 мамлекетке барып, эмне маселе чечилди дагы, эмне кагазга кол коюлду? Кандай дейсиздер? Жөн эле барып келе беребиз. Бир калай чай ичип, сүйлөшүп. Дагы бир жолу айтам, чыңалуу күчөйт. КСДПнын баары эле азыр бүгүнкү күндө баягы монолит жок. Колку солку кыргыз саясатчыларын билесиңер да, эртең менен туруп, күн бул жактан чыккан болсо, ушул жакка ойт. Эгер момундай бир күчтүү аракеттер болуп аткан болсо, бул ишарат болгон болсо, түштөн кийин кырдаал өзгөрүп кетет. Абдан катуу өзгөрөт. Кече Каныбек Иманалиев менен болгон маекте Каныбек айтпадыбы? Биз көчмөндөрүз, ошондуктан көчмөндөрдө аба аябай кескин өзгөрөт. Жогорку кеңеште дагы эртең түшкө чейин аба өзгөрүп кетет. Күтө туралы. Баягы аткарылган иштер боюнча жыйынтыгын качан берет? Эртең да. Эртең ошол жыйынтыгына жогорку кеңеш кандай баа берет, байкайлы. Бүгүнкү күндө ачык 2 топ бар, 2 топтун ортосундагы күрөш күчү. Бул Кыргызстанга табир алып келбейт. Азар Ньюс. Кайсы адамдары? Мен соңку сурооңуздан баштайын. Путин менен Трамптын ортосунда бул маселе Кыргызстанга менимче эң соңку мындай бир залкасын тийгизе турган маселе. Бирок экинчи жагынан караганда бул өтө чоң дүйнөлүк маанидеги чоң маселе болуп аткандан кийин бизге сөзсүз түрдө кандайдыр залакасы тиет. Мен терең ишенимимде ушундай. Баягы бирин бири коркутуп барып анан артка кетишет. Дипломатиялык жол менен чечели деп чечтик дегендей деңгээлге барышат. Себеп бул тирешүүдөн ута турган киши болбойт. Эч кимси утулбайт. Ошондуктан бир тарабы айтпасын, бизде керемет деген ракетабыз бар, экинчи тарабы айтпасын, ал ракетаңды керек болсо мен чек арадан өткөрбөй уруп салам деген болбойт. Кандай болбойт. Ошол дипломатиялык жол менен гана чечилиши керек. Тирешүүгө барбашы керек. Баягы эки дөбө кагышса ортодо чөмөлөт дегендей болуп, бейкүнөө мамлекеттер себеп ал эки мамлекеттин ичине кирбегенден кийин ал жакта ар кандай тирешүүлөрдү өткөрүүгө болбойт. Менин пикирим ушундай. Эми Трамптын мүнөзү белгилүү да.
Мына бүгүн соңку билдирүүсү бир үмүт отун жандырат баягы мен айтып аткан сөздөргө. Сириянын аймагында соккурулар боюнча чечим соңку чечим эмес деп айтты. А бирок эртең мененки билдирүүсүндө айткан, орус аскерлеринин ошол жерде жайгашканына карабастан биздин соккуруу максатыбыздан кайтпайбыз деп. 2 сааттан кийин бул чечим соңку чечим эмес дегендей билдирүү жасады. Алардын кандай кадамга барышын айтуу бизге жеңил. Биздин президент менен жогорку кеңештин кандай кадамга барышын айтуу өтө кыйын. Логика жок да бизде. Логика жок. Бизде бир мыйзам ченемдүү саясат жүрбөйт. Койдос каттуу кетип калыптырбы сени деп койсо ишин бүттү. Божомол берип отура бересиң жанагы. Серепчилердей болуп алып. Экөө аябай каттуу кагылышат деп айтылат дагы достор. Бирок экөө кагылышпай кайрадан тил табышканы биздин мамлекет үчүн жакшы болду деп сүйлөй берет. Эч маселе жок. Шайыр туурабы? Өзүң уяласың бер жактан. Бүгүн дагы серепчилер айтты, кандай болушу мүмкүн десе, ал тараптан бер тараптан кече эле 31-inde маалымат жыйын өткөргөндө сиздин кайра келишиңиз, саясий аренага чыгышыңыз менен бизди аябай кубандырдыңыз деген баягы себет көтөргөндө